Ушул мыйзамсыз чечимине жооп бергиле. 17-жылдан бeri жүрөм. Жогорку сот Батырбеков Тилектин жетелендисинде калып, мурун сот болуп иштеген сепаратистти качырып, иштен айдалган адвокат менин мыйзамдуу чечимимди буздуруп жогорку соттон 1020 сомдук мага тиешеси жок расписканы көрсөтүп, үйүмдү тартып алды. Азыр көчөдө калдым, ушу ыйлап Садыр Нуркожоевичке кайрылуу жасап жүрөм. Мен Кыргыз темир жолдун башчысы Дашков Василий Анатольевич Диздейн. Токтокуновдун ошо Кыргыз темир жолуна байланышкан коррупциялык иштер жөнүндө даярдаган материалдан кийин белгисиз жака кетип калган. Ошо коррупционерлерди сатира, юмор, аларды мындай келекелеген, шылдыңдаган мындай элементтерди, драматургиялык жанрларды пайдаланып, сценкаларды коюп дагы коррупцияны жок кылсак болот. Сиздер билип коюңуздар. Сиздер Кыргызстан эң башына иш түшүп, революция болуп, эмне болуп турабыз дегенде сиз келдиңиз. Биз түндүк түштүк болуп да бөлүнбөйбүз. Улутубузду да бөлүнбөйбүз. Сиз отуруңуз. Сиз бизге 3 ай отуруп бериңиз. Бизди не устраивает? Не устраивает? Мен айтыңыз, биз сизди каалайбыз. Биз мына журналисттердин бардыгына суроону бердик. Мен атайын Оштон келдим, кечирип коюңуз, мен улуңуз, мен атайын Оштон келдим, ушу Марипов кызматка отурбасын деп. Требуем справедливости, мы требуем борьбу с коррупцией. Мы требуем суд над бывшим управляющим госархитектуры Асхатом Тулебердиевым, потому что именно путем коррупции были проданы очень много участков земли. Естественно, он был задержан. Почему до сих пор нету суда? Почему он подпущен? Почему до сих пор не принимаете никаких мер? Распродажа. Оский базардың распродажасы. Распродажа ғана келгілі, содағасы. Салық төлей албай. Көрінген жерде сода қылсында өзіңіздер разрешение беріп атасыздар. Ошыға распродажа қылған келдік. Распродажа, Ош базарының распродажасы. Ким мыйзамға баш ийген содагерлер жарықланат.